7 апрель 2010 деле сырткы да күчтөр кызыктар болуп калган. Ошол эле тиги Американын авиа базасы бар эле бул жердечи, кимге жагат эле алчы турганычы. Ошол эле маалда жанагыдай экономикалык ситуация да болуп калган. Мына ошол апрелде келген бийлик июндагы окуяны өзлөрү уюштурду деп эсептейт. Апрель 2010 деле сырткы да күчтөр кызыктар болуп калган. Ошол эле тиги Американын авиа базасы бар эле бул жердечи, кимге жагат эле алчы турганычы. Ошол эле маалда жанагыдай экономикалык ситуация да болуп калган. Анан ички күчтөрдү дагы кайрагандар болгон. Эми 7 апрель бир күндө эле пайда болгон жок. Андан мурун дагы бул революциялык ситуациялар болуп келген. Ошол эле нарында, ошол эле таласта, башка жерлерде дагы нааразычылыктар болгон. Анын алдында эле 24 мартта өзүңүздөр билесиздер курултай өткөн. Кыргыз мамлекетинде ошол чоң курултайлардын бири болгон. Анан бул ашып ташып кеткени 7 апрелде болду да. Анан ошондо сессия өтө турган күн эмес болчу. Ал күндөрү комитеттерде, фракцияларда, комиссияларда иш күнү болчу 7 апрелде. Анан мен ошол жерден демилге көтөрүп туруп, анан депутаттар чакырткам. Азыр мындай ситуация болуп атса, биз кайдыгер болуп карабайлык, өкмөт башчысын чакыралык. Ошол эле коопсуздук комитетинин жетекчисин, башкы прокурорду бул жерден акыбалды ситуацияны билип туруп, тиешелүү тапшырмаларды берип сурайлы депчи. Биз ошол чечимге келгенбиз дагы. Анан ошол убакта Данияр Үсөнов премьер-министр болчу, өкмөт башчысы, башкы прокурор Турсункулов, анан Суталинов мырзаларды чакыртканбыз. Анан жогорку кеңештин кезексиз сессиясы болгон. 6 апрель 2010 жылы оппозиция өкүлдөрүнүн революциялык кадамдарынын жыйынтыгында Талас шаарында толкундоолор башталып, эртеси Бишкек калаасындагы митингге чыккан эл менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышуусуна алып келип, натыйжада расмий 87 адам окко учуп, миңдеген адамдар жаракат алат. Министрлер кабинети отставкага кетип, бийлик Роза Отунбаева башында турган убактылуу өкмөттүн колуна өтөт. 15 апрелде президент Курманбек Бакиев Кыргызстандан чыгып кетип, ал жактан отставкага кеткендиги тууралуу арызын жазат. Бирок 2 айдан кийин 10-13 июнда Ош шаарында кыргыз жана өзбек улуттар арасындагы кагылышуулар орун алып, натыйжада расмий сандарга таянсак болжол менен 893 адам мерт кетип, 10 миңдеген адамдар үй жайынан ажырап жабыр тарткан. Бул жерде бир топ кишилер өлдү. Канчасы жарадар болду. Бирок күнөөсүз кишилер өлбөдү ошо 7 апрелдечи. Башка жерде тиги аянттан эмес, башка Ала Тоо аянт эмес, башка жерден дагы жарадар болуп өлгөндөр болбоду. Ал тургай мародёрлордун арасынан дагычы. Анан бул жерден мен бирөөнө эле жамандап бир жагын мактагым келбейт. Көпчүлүк Ала Тоо аянтында болчу. Батыш жак, чыгыш жак, түштүк жак киребеш ак үйдүкү ошо эл топтолуп турду. Чындыгында кызып алган, ичип алган кишилерди да өз көзүбүз менен көрүп эле бирип жүрдүк. Ошол арыктарда жаткан ичимдиктерди да көргөнбүз. Андан сырткары ошо ал убактагы президент Бакиевдин дагы кабинетин биринчи окуп барган, ок кийген. Аны мен аскер адамы катары айтсам, кийин жанагы тергөө анан сот иштерине да мен катышканмын. Ошол гарнизондук сот болуп атканда да Бишкек гарнизонунан, анан аскердик сот республиканын болуп атканда да мени чакыртышкан. Мен көрсөтмө бергем, күбө катары да болгон. Ошол жерден башка калибрдагы да куралдар колдонулган. Анан жеке эле үстүнөн атпай, аркасынан аткан фактылар да болгон. Ал эле аянттан эмес, башка жерден да жарадар болуп өлгөндөр болгон. Анан эмгиче чейин ошо балдарын атасын, же агасын, же эжесин жоготкон кишилердин эч ким кечирим сурап да койгон жок бүгүнкү күндөчү. Ал бир жагы. Экинчи, ошолорду
тукуруп коюп пайдаланып кеткендер да болбоду. Ошол эле тиги банктардын ишейкаларын танаган кимдер болду, тоногондорчу. Андан сырткары тиги жөнөкөй кишилер ошо соода тармактарында жанагы чоң базарларда подреализацияланган товарынан кургалды. Талаптоодон кийинчи. Кредит калган окуттан эмки чечейин Россия башка жерге качып жүргөндөр да болот да ошо. Себеби кутула албайчы. Бул аябай оор маселе да. Ким алып келди ушугачы? Ушул абалга ким алып келди, анан ким жооптуу бугачы? Эмне үчүн ушундай башаламандыкты уюштурушту деген чоң суроо болуп атат. Анан ар бир кыргыздын жүрөгүндө ооруган бир чоң маселе болуп атат. Бул мен апрель боюнча айтып атам. Ошол эле маалда көп каражаттар да таналып туруп кетпеди. Башаламандыктан пайдаланбады, бирөөлөр байып алды. Бирөөнү аябай кайгы муң болуп атса, бирөөлөр жыргап алды да. Бул кайталанбаш керек эзелдечи. Бул жерде саясий сот болду деп айтсак да болот. Укуктук эмес, саясий. Анан карасаңар, убактылуу өкмөттө декрет менен иштеди. Декрет деген мен юрист катары айтканда бир да нормативдик укуктук актыда же конституцияда же мындай закондордо жок. Бул декретти мен убактылуу өкмөт мүчөлөрү менен Роза Сакынова менен да сүйлөшкөм. Катта жазып туруп киргизгем, силер ошо укуктук аянтка келгиле. Силер самап алсыңар, эртең ким жооп берет депчи бул маселеге депчи. Кийин мына Астанада саммит болгондо да Россиянын президент Медведев айткан, Роза Сакынова, вы пришли неконституционным путем, когда вы перейдете в правовое поле депчи. Анан ошол эле тиги мисалы тиги Беларусиянын элчилигинде таш менен койгула чыккан. Убактылуу өкмөт уюштурупчу. Бирок Бакиевди деле тиги сыртка чыгарганда убактылуу өкмөттү кол коюп берген, убактылуу өкмөт чыгарган. Анан кайра келип ошо элчилигин анан силер бергиле деп мышык чычкан оюнун кереги барбы? Жок. Мен силер ачык айткандачы мындайчы. Бул эл билиши керек мунучу. Эзелде кайталанбаш керек болчу. Мен азыркы айтат элем, бул бийлик дагы мыйзам чегинде, бүгүнкү күндүн бийлигиде баарыбыз мыйзам чегинде жашашыбыз керек. Мен каалабайм мисалы ушундай башаламандык менен бийликке келгенинчи. Кыргыз мамлекети тилекке каршы улам революция болуп атып, биз эми жыргап кеттикпи? Ак үйдө ошондо талкаланды. Көп имараттар талкаланды, облустардан келип шаарларданчы. Кимдин эсебинен кайра калыбына келди? Жөнөкөй элдин эсебиненчи. Алгандан көрө ал каражатты өндүрүш жасасак, ар бир облустун борборунда же шаарларда бирден экиден завод фабрика курулса жаман болот белечи. Ошон үчүн бул апрелден жыйынтыгы аябай жамандык менен бүттү деп эсептейм. Андан сырткары мына ошол апрелде келген бийлик июндагы окуяны өзлөрү уюштурду деп эсептейм. 2010 жылдын июнь айында Ош Жалал Абад областарында болгон улуттар аралык кагылышуулар тарых беттерине Ош окуясы деген ат менен ташка тамга баскандай сакталып калды. Мындан 13 жыл мурдагы кандуу окуянын чоо жайын, келип чыгуу себептерин, кесепеттерин мамлекеттик комиссия, депутаттык комиссия, эл аралык көз каранды эмес комиссиялар иликтеп, өз корутундуларын чыгарганы менен коомчулукта бул окуяга саясий жана укуктук адилет баа бериле элек. Чыныгы күнөөлүүлөр жазага тартылып, тыкыр иликтенбей келе жатат деген дооматтар жабырлануучу тараптардан айтылып келет. Кыргызстандын азыркы президенти Садыр Жапаров коомдук пикирге таянып 2010 жылдагы Ош окуясын кайрадан иликтөө, териштирүү үчүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине тапшырма да берген. Бүгүнкү күнү окуянын чыгыш себептерин иликтөө максатында 2005-2010 жылдардагы Жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков башында турган көз каранды эмес коомдук комиссия түзүлдү. Эң жаман нерсе бул улуттар аралык чагымчылдык. Ошо Ошто, Жалал Абадта ситуацияны атай уюштуруп, ошол убакта сепаратисттердин бири болгон Батыровду кабыл алышып, улам өкмөт мүчөлөрү, убактылуу өкмөт жетекчилери, давай сен тияка, сен муну жаса, сен министр болсуң, сен губернатор болсуң деп ошолор уюштурду. Анан тиги Бакиевди кармагын, анан тигилерди
сен кармап бер деп курал жабдыктар кайдан пайда болду? Автоматтар кайдан пайда болду аларданчы? Жана Бек Турасанов губернатор болуп туруп, ошол жерден тиги Үсөн Сыдыков, Раматов Үсөн Сыдыков айткан сөздөрүнө чыкпады беле? Мен 100 автоматчигим бар, анан тигулар бар депчи. Ал эмне менчик автоматчиктер пайда болгон, бул эмне деген жолук? Бийликте турган кишилердин айткан сөздөрү ошолорчу. Ал кайдан пайда болду ал курал жабдыктар? Мен аскер адам катары айтайын. Мисалы, бизде жанагы өзгөчө объектилерди коргоо кайтаруу боюнча мыйзам бар. Закон об охране особо важных объектов, государственных объектов дегенчи. Мисалы, Ак Үйдагы ошого кирет. Ак Үйдагычы. Ал тургай бул шаардын башындагы жана водозаборду ошого кирет. Мамлекеттик маанилүү объектилерди Кытайдын мыйзамы менен кайтарылат. Мен аскер адам катары айтканда, ошону кайтарып турган солдатка же офицерге куралын тартып алам деп келсе, же ошого басып алам деп келсе, ал курал колдонго акысы бар. Ким гана болбосун. Мисалы, мыйзамсыз любой министр келсе да ал киргизбеши керек. Закон ошондой. Командирдин берген буйругун аткарбаса ал соттолот. Анан баарын өзүлөрү чыгарган убактылуу өкмөтчү. Андан кийин келип мышыкчы ойнонду. Ал тиги мисалы Ак Үйдө ошол эле тиги азыркы бийликте турган мына жетекчилерибиз, ошол Садыр Нуркожоевич тиги камчылык ташып забордон аттап койсо аны соттолду. Атамбаевдикилер келип басып алса болот бекен. Бу кандай бир эле мыйзам эки башка иштеши керек. Андай болбошу керек да. Түштүктө июнь окуяларында апрелден 10 эсе көп киши өлдү. 10 эсе көп жарадарлар болду. Канчасы кыйрады? Бул жөнүндө бирөө жоопко тартылдыбы? Жок. Ким уюштурду ошолорду? Ким калкалады ошолорду? Ким жаап жашырды? Биз улуттар аралык кагылышуудан алыс болушубуз керек. Биздин бул коомдук комиссиянын алдыга койгон максаты биз мамлекеттүүлүктү бекемдейлик, улут аралык достуктарды баарын бекемдейлик, эзелде бөлүнбөйлүк, жарылбайлык. Биздин коңшу мамлекеттер менен биз миллион жылдары бирге болобуз. Миңдеген жылдары болуп келгенбиз, и дагы болобуз. Кошунаны тандабайт. Кошуна деген өмүр бою кошуна, алыскы туугандан жакын кошуна деген кыргызда да макал бар.